Кашкулактын эти болбойт, кашкулактын эти арам. Анткени ал жырткыч айванаттардын катарына кирет. Эми кашкулакты көргөн, тоо жакта жүргөн адам билет, кашкулак деген жырткычтын катарына кирет. Анткени ал чөп да жей бериши ыктымал боло калам, бирок да башка жаныбарларга да кол санат. Мисалы, жайлоодо улак козуларга кол салып, ошолор жеп коет да. Жырткычтын катарына кирет. Ошондуктан аны жеген болбойт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жырткыч айванаттардан тыюу салган этин жегенге. Жана ошондой эле тырмактуу жырткыч куштардан дагы тыюу салган этин жегенге. Бул нерсе болбойт. Ит эми белгилүү, ит бул нажас нерсе. Бул алымдардын арасында бул талаш жок, бул нажас нерсе экен иттин. Кээ бир анча мынча эле алымдар талашып калбаса, болбосо көпчүлүк алымдарда бул ит нажас. Иттин этин такыр жеген болбойт, бул арам нерсе. Анан ошондой эле эшек дагы бул арам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эшектин этин арам кылган. Бул дагы ачык айкын хадистер менен аныкталган. Жана ошондой эле өзү арам болгон нерсенин сүтү да арам болот. Ошондуктан андай нерсеге жолобош керек, жакындабаш керек. Аларды дары катарда колдонбош керек. Эгерде дарылык касиети бар болгон болсо, анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла таала силердин шифаңарды арам нерселерде жазган жок деген. Мындайча айтканда, арам нерсе шифа берип турса дагы аны колдонгонго болбойт шифа катары. Ана мен да ошондо угуп калып атам, акыркы учурда эле ушу эшектердин сүтү ичсе болот деп эле элдер дүрбөп калгандар болуп атат. Мен таң калыштуудум да. Ошол эшекке караганда жылкы таза, ошо бирдей эле чөп жешет, ал деле сүт берет. Ошо жылкынын сүтү эң дарылуу да. Ошону ичпестен эми кимдер ушундай фатва берип коюшканын билбейм. Эшек сүтүн ичет деп ошону издеп жүрүшөт да. Ага караганда жылкы деген таптаза жаныбар да. Ошонун үчүн ичиш керек. Андан кийинки суур маселеси боюнча. Суур маселеси, бул суур менин билишимче бул жырткыч айвандардын катарына кирбейт. Бул эт жебейт болгону сүт, чөп жейт, ошо менен азыктанат. Анан эгерде шариаттын өкүмүнө түзмө-түз карай турган болсок, суур мисалы тыюу салынган арам болгон жаныбарлардын катарына кирбейт. Болгону бир маселе бар. Ошол суурдан жанагындай чума деген оорусу жугат деп калышат. Кээ бирөөсү айтат, андан жукпайт. Ошо суурдун ийинде жашаган чычкандан сууруга жугат, анан суурдан анан кишиге жугат деп калышат. Ошондуктан муну адисиелеринен тактабаш керек. Ушул вирусту суур алып жүрөбү же башкадан жугабы деп. Анан бул көп кездешеби же кээде гана кездешеби депчи. Анан бул оору кээде гана кездешип же болбосо андан жукпай турган болсо, негизги өкүмү суур адал. Бир гана жанагындай медициналык жактан оору жугузган эле аныктап калып, же болбосо такай вирусту көтөрүп жеген киши ооруйт деген болсо, анда ошондо ошол жагынан гана тыюу салынат. Ошондуктан муну такташ керек. Анан ошо жей адал деген күндө дагы, эгерде жей турганга боло турган болсо дагы, жеп атканда мисалы ошо суурду эгерде ким тирүү эле кармаган болсо, аны муздап жеш керек бисмиллахын айтып. Же болбосо кармайлбаса алыстан атып атканда, мылтык менен атып атканда да бисмилла да айтыш керек. Анан жанагындай капканга түшүп калып, же кылтакка, же сыйрытмакка түшүп калып өлүп калгандан кийин аны алып келип жеген болсо, анда арам болот. Жогоруда айтып кетпедикпи? Ошо өлүп калган айванаттарды өзү адал болсо дагы өлүп калгандан кийин ал арам болуп калат, аны жеген болбойт. Көп адамдар ошондой да. Капканга түшүп өлүп калган болсо, айрыкча сыйрытмак же кылтак деп коюп моюндан илинип, муну өлүп калат. Анан ошону жей беришет да. Бул туура эмес. Бул жеке суурга эмес, бардык айванатка тиешелүү. Мисалы, кээде адамдар токой тоолорго барып, коёндорго кылтак коёт. Анан ошолорго коёндор түшүп, муну өлүп калат. Анан ошону да этин жеп коюшат да. Бул нерсе туура эмес. Өлгөн нерсенин этин жеген болбойт. Мына ошол нерселерди эске алып, ар бир мусулман билип жүргөнү милдет. Аллаху алам.